Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 10 число 5-ай 2022 жыл. Так, Москва убакыты боюнча саат канча болду? Саат канча болду? Точный времяны айтпа. 6:45 достор. 18:45. Көңүл буруңуздар эми. Эки машинаны көрүп турасыздар. Алганга, сатканга, айдаганга запчас, мапчас, ар жак бер жагы мына бюджетный машина достор. Биздин чыгарганыбызды чыгаргандай эле алып кетип атат. Алгандар дагы көп, саткандар андан көп. Мына ушундай достор. Экөө тең бюджетный машина. Алгач сиздерге баасын айтып коелу. 485 миң, жакшы торг болот буда дагы. И 550 миң. Бул дагы экөө тең. Эки достуку. Жакшы торг болот достор. Номерин болсо отдельно жазып коебуз. Solaris Rio деп туруп. 2015 1.4 автомат, 2013 1.6 автомат. Полный комплектация достор мына жакта. Алгач сиздерге ушул машинадан баштайлы. Состояние мындай айтканда зыңк десек болот достор. 1.4 деген эле аты болбосо, так машинени түшүнгөндөр. Историяда бир дитип бар экен бамперинде. Анан калганын өзүңүздөр кошумча текшересиздер. Сиздерге вин-кодду көрсөтүп коелу, паузага коесуздар. Паузага коюп туруп, анан кошумча маалыматты алсаңыздар болот. Так, мына круговой көрүп турасыздар. Панорама крыша, туда-сюда полный, шторка, чехол, мехол, бүт жаңы экен бул машиненкиде. Спойлер монтип. Так, машиненин өзүнүн свети серебристый достор, мынакей көрүп турасыздар. Бар жогу таза. Капоттун крышкасы да чечилген эмес. Сол жак жагы боюнча дагы идеальный таза десек болот. Көрдүңүздөр? Эшиги да, багажниги да сонун ачылып жабылат. Оң жак жагы боюнча дагы машина тап таза. Көрүп турасыздар. Эми ички салон боюнча кеттик. Ички салон боюнча машина мындай роса приятный көрүнөт экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Шторканы көрдүңүздөр? Шторканы. Өзү машинеге кызыккан бала экен. Мо 1.4 деген эле аты болбосо, мындай машина негизинен өтө сонун экен. Штатный мафон, подогрев передней сиденья, кондиционер, выключатель, подогрев лобовое стекло, мультироль. Пробеги 299 648. Полный электропакет, блокировка, разблокировки, электрический зеркаль, корректор фар. Кошумча бул жагында подлокотник и чехолу почти жаңы коюлган окшойт. Сонун жарашып калыптыр чехолу. Эми сиздерге мотор жагын көрсөтөйлү. Катализатор ордунда экен туугандар. Катализатору бар машиналар негизи жакшы айдалган машина деп эсептейбиз. Себеби машинеге вложение кылып, наоборот машинени тоновой машинеге вложение кылып айдаса жакшы жүрөт машинечи. Так, крыло боюнча туугандар. Крыло алмашкан окшойт. Капоттун крышкасы да чечилген. Бирок крыло таза экен. Ал эми оң жак крыло боюнча, оң жак крыло өзүнүкү, бирок бул крыло дагы чечилиптир. О, родной. Бирок бул крыло дагы чечилиптир. Мотор жагы ровно иштеп турат. Эч бир калчылдап, мындай трайт этип, лишний звук жок десек болот. Документи боюнча страховка өзүңүздөрдү коштуруп аласыздар. ИПшник менен тааныштырып коет, айдай бересиздер. Баасы 550 миң, жакшы торг болот достор. Машинени көрдүңүздөр билсиздер. Кошумча эмеден дагы автотека же башка сайттардан вин-код аркылуу текшерип көрсөңүздөр болот. Так, кийинки автоунаа достор. Kia Rio 2013-дөн полный комплектациясы достор. Машиненин цвети көк. Так, жабылып калыптыр. Ключу менде. Бул жерде старт-стоп бүт бар туугандар. Отпечатка, тудум-судум, сырты боюнча көрсөтүп коелу мынакей. Бул өзүнүн акеси алган экен салондо. 2013 жылы акем алган салондон деди. Мен экинчи хозяин деди. Мен алганда 80 миң километр жүргөн эле. Азыр 200 канча миң жүрүптүр. Бирок
Пробегке реальный эле состоянияны байкап көрүңүздөр. Анан арт жагынан сол крылодон история ДТПсында ошо жагында бар экен, история ДТП. Өзү мынандай куюлма диска да 16-чы өтө сонун жарашат экен. Жакшы, көрдүңүздөр. Эми ички салону боюнча көрсөтөйүн сиздерге. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, бисмилlah, старт-стоп. Басканда оталат. Бул жерде климат контроль бар, кондиционер, подогрев лобовое стекло, штатный мафону, старт-стоп, мультируль, пробеги 290 067, полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, но эмелери дагы хром. Көрдүңүздөр, жылтырак. Сонун көрүнөт. Анан панель дагы мындай айтканда сонун жасалгасы менен да, строчкасы менен. USB зарядкасы бар, подогрев передний сиденья бар, кожадан башкасы бары бар тугандар. Өзүнүн мындай родной подлокотниги. Так, көрдүңүздөр, чехолну бир сыйра алмаштырып аласыздар. Чехолну бир сыйра алмаштырып аласыздар. Так, кеттик анда сиздерге арт жагында көрсөтүп берейли. Так, арт жагы боюнча бул машина дагы таза экен. Мына капоттун крышкасы дагы чечилген эмес. Демек арт жагы таза. Так, арт жагы таза. Ушу сол жагынан гана удар болгон деди. Эми көп эмес деди, бирок аз-маз удар болгон деди. Мына сол жагынан. Эми сиздерге мотор жагын көрсөтөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мында мотор өтө сонун иштеп турат. Мотордун защиткасыга чейин бар экен. Бул жерде 1.6 автомат коробка, крылолор боюнча. Крыло өзүнүкү родной. Көрүңүздөр, чечилген эмес. Капоттун крышкасы чечилген эмес. Болбосом 2013 өтө сонун айдап туруш машинени. Мына көрдүңүздөрбү? Крыло жагы вообще таза экен. Так, документи боюнча бундагы ИП менен сүйлөшүп берет тугандар. Баасы 485 000. 2013 1.6 автомат, полный комплектация достор. Бесключовый доступ. Мына старт-стоп, ар жак бер жак толугураак казайындан маалымат алсаңыздар болот. Кел. Несин не кылдым дейсиң? Ошол 3 күн болду. Мотордун коробканын майына вообще алмаштырып койдум. Вообще 13 000, 12 000. 13 000ге мотордун коробканын майын алмаштырдым. Мобиль 5ке 40тан коям, 5 000. Мобиль 5ке 40. Баасыны келиштирип айтып кой эми. Эми келсин машинаны минип көрсүн, сүйлөшөбүз. Видеодо көрсүн, сүйлөшөбүз нормально. Машинаны келиңиздер, көрүңүздөр, текшерип, айдап көрүңүздөр. Таганскийде экен, сен документ жасабайсыңбы? Жок, документ. Болду. Документ жасагандар ушундай сүйлөйт да. Брат депчи. Жакшы туугандар, уктуңуздар, көрдүңүздөр, эки машинеге тең жакшы торг болот. Номер ылдыйда, чала бересиздер. Бизден ыраазы болуңуздар. Сиздер менен мен Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча.